иштейм. Ар түрдүү окуяларга күбө боло берип, кандай гана окуя болбосун көнүп кеткенмин. Бирок жүрөк түшүргөн бир окуя эч эсимден кетпей койду. Анда эмесе окуяга көңүлүмдү бурамын. Шаардын тургундарынын бири мындан 2 жума мурда өлгөн эжесинин эмне себептен жана ким өлтүргөнүн билүү үчүн кабырын ачып экспертизадан өткөрүүнү суранып арыз менен кайрылды. Мындай окуя дайым эле болгондуктан адаттагыдай эле кабыл алдым жана ишти баштадым. Биринчи иште туугандарынан баштап кимден күмөн санап, ким бул ишке кол урушу мүмкүндүгүн сурап сүрүштүрдүм. Аңгыча болбой өлтүрүүгө күмөндүү жаран өз кылмышын мойнуна алып мекемеге кирип келди. Сурак алуу башталды. Кимсиң? Кай жерде өлтүрдүң? Кантип өлтүрдүң? Шериктериң барбы? Натыйжада 35 жаштагы жигит аны уу берип өлтүргөндүгүн айтып берди. Өлүктүн туугандары аны асып өлтүргөндүгүнө күбөлүк берип жатышкан эле. Иш кыйындашып кетти. Акыры экспертизага берүү үчүн кабырды казмай болдук. Мүрзөгө биз менен кошо өлүктүн жакын туугандары, ошол жердеги аксакалдар, мүрзөнүн кароолу жана мындан 2 жума мурда көмүүдө катышкан Көркө жана башкалар барышты. Кабыр казыла баштады. Эми эмне болоор экен деп карап турган жамаат жүрөк түшүргөн окуяга күбө болушту. Кабыр казылып өлүк жаткан жерде бекиткен кам кыштарга кол узатылганда, кыштар оттой кысып кеткенин байкашты. Ичкериден ыссык аба жана өтө жагымсыз жыт чыгып жаткан эле. Эптеп кыштарды алып өлүктү сыртка чыгаруу үчүн кепинден тарта баштадык. Эмнегедир өлүк черге жабышып калгандай чыгышы кыйын болду. Өлүктү акыры сыртка чыгардык. Көргөн адамдар таң калуудан жакасын кармашты. Көркө, субханаллах, биз өлүктү бүтүн абалда көмгөн элек деди. Өлүктүн башы кудум бир нерсе тебелеп кеткендей бөлүнүп, сынып кеткен. Буттары бири-бирине орулуп калган. Курсак тарабында чоңдугу кол бата тургандай 3 тешик бар экен. Кабырдын ичин кимдир бирөө каттуу тырмагандай издер калган экен. О Алла, кабыр азабынан өзүң сакта деп жибердим. Ошол жердегилердин баары бир нерсени түшүнгөн эле. Өлүк азапта калган. Эми өлүктү экспертизага алып баруудан эч кандай пайда жок экенин өлүктүн жакындары, туугандары түшүнүштү. Кайра өлүктү жайына койдук. Баягы алган кыштар арадан 2-3 саат өтсө да муздабаган экен. Эптеп кайрадан тизип топурак тартып көмүп койдук. Үйгө кеч бардым. Болгон окуядан башым ооруп, тамак да ичпестен уктап калдым. Түш көрдүм. Түшүмдө бир аял мага бакырып, эмнеге кайра мени жайыма койдуң, эмнеге мени азапка таштадың деп көз жашын көл кылып ыйлап жаткан экен. Чочуп ойгондум. Таң атты. Ишке барып кылмышка шектүүдөн сурадым. Өлгөн эже эмне иш кылат эле? Кече мүрзөдө ушундай иштер болду дедим. Кылмышкер: ал катын ошону көрө турган, өтө начар адам эле. Таап алган кесиби адамдарга акча берип пайызы менен кайтарып алчу сүткор эле. Кээде акчага муктаж болуп калган кыз келиндер пайызга акча алып төлөй албай калышса, аларды байыраак эркектерге бир түнгө алар менен болууга мажбурлап, ошол акчалуулардан тыйынын чыгарып алчу. Кээде боюнда болуп калган кыздар төрөсө, аны бекер алып башкаларга сатчу деди. Мына сырдын чечими. Ошол окуядан кийин өзүмдүн кыңыр кыйшык иштеримди оңдоого кириштим. Билем, баары эмес. Бирок көпчүлүк милициялар мен сыяктуу кыңыр кыйшык иштерге кирип кетишкен. Айтаарым Кудайдан коркула. Ошол аял жаткан кабырга биз да барабыз. Дүйнөдө түбөлүк калбайбыз. Сен бирөөнү сыздатсаң, бирөөнү коркутуп тыйынын жесең, аныкталбаган ишти күмөнүң ошондо болуп туруп башка бирөөгө илсең, пара менен иштерди жапсаң, анда сенин бара турган жериң тиги процентчинин бара турган жеринен жакшыраак эмес. Кудайдан коркуп туура чечим чыгар дейт мусулман бир тууганыбыз. Имам Шафи рахматуллах алейхиден адамдар сурашты. Курандагы азабы эң каттуу аят кайсы деп сурашты. Мен бул тууралуу Куранды окуп буйруса жообун эртең айтайын деди. Эртеси топтолгон жамаатка карап, кечээки сурооңор жооп беретинде айтайын. Куранды баштан аяк окуп, азабы эң каттуу аят сүткорлор туурасында экенин билдим. Анда сүткорлорго Алланын жана анын элчисинин согушу болот деген экен. Согуш болгон жерде эмнелер болот бир санап өтөлү. Биринчиси, согуш болгон жерде эч качан тынчтык өкүн сүрбөйт. Экинчиси, согуш болгон жерде курмандыктар болот.
Үчүнчүсү, согуш болгон жерде ынтымак, ырыскы азаят. Төртүнчүсү, согуш болгон жерде коркуп жашоо, чочулоо деген болот. Бешинчиси, согуш болгон жерде арман, кайгы ээлеп алат. Жана башка толтура жаман көрүнүштөр болот. Анын сыңарындай процент алгандын үйүндө жана бергендин үйүндө эч качан тынчтык болбойт. Дайыма ызы чуу, келишпестиктер, түшүнбөстүктөр болот. Үйүнөн жылан чыккандай баары ыдырап тарап кетишет. Чогуу, күлкү, шаң менен тамактанган күндөргө куза болушат. Канчалык акчаны көп тапса да, анын берекеси болбойт. Акчам көп деп ойлойт, бирок көбөйбөгөнүн өзү сезет. Алуучу кантип берем деп коркуп жашайт. Берүүчү кантип алам деп жашайт. Эмнедендир коркуп жашашат. Арман, кайгылары көбөйөт. Бирөөсүнүн кызы төрөбөйт. Бирөөсү балдарын турмуш жолуна бере албайт. Бирөөсү оорукчан, бирөөсү ажырашып кеткен, жана башка толгон токой армандары бар. Бул иште процент алуучу дагы, берүүчү дагы бирдей күнөөгө ээ. Себеби сен албасаң, тиги бербейт эле деген сөз келип чыгат. Эми бул айтылган сөздөр бул дүйнөдө берилүүчү азаптар. Ал эми акыреттегиси албетте мындан да оорураак. Ошондуктан бул иштен тыйыл. Сүткорлуктан башка жолу болбогондо, Алла Таала сүткорлукту арам дебейт эле. Демек, адал жолу бар. Андан көрө соода саттык кыл, бизнес башта. Мына ушул жолдор адал. Кудайдан корк. Алла сага эскертүү берип жатат. Ошону билип аңда. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.